Саламатсыздар балдар. Мен Чүй областынын Панфилов районуна караштуу Тельман айылындагы Жумалык Карпек атындагы жалпы орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты сабагынын мугалими Бейшенбай кызы Кулипа. Сабагыбызды баштаардан мурун биз үй тапшырмасын кайталап алалы. Ар бир суроого бир нече убакыт берилет балдар. Ошол убакыттын ичинде силер жоопторуңарды даярдап тургула. Биринчи суроо: Райкан Шүкүрбеков качан жана кайсы жерде туулган? Ооба, азаматсыңар. Таланттуу драматург, акын, сатирик жана котормочу Райкан Шүкүрбеков Талас областуна караштуу Кара Бура районундагы Ак Чүй айылында 1913-жылы жарык дүйнөгө келген. Эми азыр экинчи суроого көңүл буралы. Анын силер билген сатиралык чыгармалары кайсылар? Ооба, Жакшынын шарапаты деген комедиясы, Жададым кооз үндөөн, Кой көз тиле жакшы, Жиндинин сөзү, Сен эмеспи, Өзүбүздү Мишка, Тим койсо экен, Лирика Буттун шору, Талбас моюн, Ырдабай турбай жана башка сатиралык чыгармаларын окуп үйрөнгөнбүз. Азаматсыңар балдар. Эми акыркы үчүнчү суроого көңүл буралы. Жиндусу деген термесинин мазмуну эмнеде? Ооба балдар. Райкан Шүкүрбековдун бул термеси элдик терме ырлардан айырмаланып, конкреттүү мазмунга, конкреттүү катышуучуга жана каарманга ээ. Ал каарман жашпы, карыбы, эркекпи же аялбы, жинди-сунун туткунунда калган адам. Бул чыгармасында акын адам баласынын жашоо тиричилигин, келечек тагдырына оор салакка алып келген жинди-сунун эмне жана кандай нерсе экендигин ачык айкын сүрөттөп берген. Азаматсыңар балдар, үй тапшырмасын дагы кайталап алдык. Балдар, мен сабагымды америкалык актер Скотт Рейттин Учкул кептери менен баштагым келип турат. Жашоо турмушубузду өзгөртүү үчүн кичинекей эле кадам таштоо жетиштүү болот. Даана, так максат кой да, бүткүл акыл эсиңди аны менен толтур деген экен. Анын сыңарындай, биз дагы бир белгилүү чыгармачыл инсандын жашоо турмушу менен таанышалы. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Эрнест Хемингуэй, чал жана деңиз. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты Эрнест Хемингуэйдин өмүрү жана чыгармачылык жолу менен таанышып, батыш классиктеринин чыгармаларын окуу менен бирге дүйнө таануубузду кеңейтебиз. Американын дүйнөгө белгилүү жазуучусу Эрнест Хемингуэй 1899-жылы 21-июлда Чикагонун жанындагы Оук-Парк деген чакан шаарчада врачтын үй бүлөсүндө жарык дүйнөгө келген. Анын энеси динчил мишандык салтты бекем сактаган адам болгон. Атасы болсо баласын жаш кезинен эле балыкчылык кесипке үйрөтөт. Балык оолоо анын эң жакшы көргөн кесиби да болуп калды десек жаңылышпайбыз. Мектепте окуган кезинде эле ал мектептин журналдарында кызмат өтөй баштаган. Эрнест Хемингуэй өзүн дене тарбия жактан ар түрдүү көнүгүүлөргө, машыгууга даярдаган күчтүү адам болгон. Ал бир учурда бокска да катышканы маалым. Ар түрдүү спорттук жарыштар, испандыктардын бука челиштер оюнда жана башкаларга кызыгуусу анын чыгармачылык максаттарына да байланыштуу болот. Кийинчерээк ушул кесиптеги адамдардын образдарын сүрөттөө менен Хемингуэй деги эле адамдын табияты эмнеге жөндөмдүү экенин, ал кандай кыйынчылык сыноолорго чыдай ала турган таанып билүү максатын коет. 1917-жылы окуусун аяктагандан кийин Канзас-Сити шаарында Стар аттуу гезитинде репортер болуп эмгектенет. 1926-жылы Күн да чыгат деген романы жарыяланат. Анын эң көлөмдүү чыгармалары төмөнкүлөр: Кош бол түбөлүк куралым, Прощай оружие, Бар туруп жок,
Иметь и не иметь. Коңгуроо кимдин жаназасына кагылууда? По ком звонить колокола? Деген романдары жана Чал менен деңиз повести ошондой эле көптөгөн аңгемелерди жазган. Ал табиятынан тынчы жок адам болгон. Дүйнө жүзүн кыдыруу менен бирге адамдардын жашоосунун ар тараптуулугуна кызыккан. Ал Италияда, Францияда, Испанияда, Африкада да бир аз жашап, ал жердеги жашоо турмушту кагаз бетине түшүргөн. Ошондой саякаттардын биринде Конгого бараткан жолдо 1954-жылы спорттук самолетто кырсыкка учурайт. 1961-жылы Гаванадан Айдахо деген штатындагы Кетчем деген шаарына кайтып келет. Ушул жылы 2-июлда өзүнүн мергенчилик мылтыгы менен өзүн өзү атып өлтүрөт. Эрнест Хемингуэйдин талыкпас эмгеги бааланып 1954-жылы Нобель сыйлыгына татыктуу болгон. Эми балдар, анын чыгармаларынын бири Чал менен деңизге токтололу. Бул чыгарма 1952-жылы Америкалык Life деген журналга жарыяланган. Повесттин негизин автор өз башынан өткөргөн окуяларды алган. Чыгарма тууралуу ал мындай дейт. Мен чыныгы эле чалды жана чыныгы эле баланы, чыныгы эле деңизди жана чыныгы эле балыкты, чыныгы эле акулаларды сүрөттөөгө аракеттенгем. Эгерде мен буларды жетишерлик түрдө жакшы жана туура бере алган болсом, анда алардын ар кандай маанинде талкууланышы толук мүмкүн. Бул чыгармада Сантьяго деген кубалык балыкчы менен Маноло деген кубалык жаш баланын турмуш тагдыры баяндалат. Сантьяго жалгыз жашайт. Манолону жардамчы катарында да алып жүрүп, балыкчылык кесибине үйрөтөт. Чал 84 күн катары менен деңизге жыгып, эч нерсе кармай албай келет. Мунун 40 күнүн ал бала менен балык улоого барат. Ар бир күнү ал экөө эч нерсе жок кайтканын көргөн баланын ата-энеси аны Чалга кошуп жибербей коюшат. Бирок баланын боору ооруйт, ал Чалга жардам бергиси келет. Бир жолу Чал күндөгүсүндөй дагы жалгыз балык улоого чыгат. Ал ошол күнү өмүр бою жолукпаган, деги эле күтүлбөгөн окуя кездешти. 84 күн жолу болбой куру кайткан Чалдын болот кайырмагына бул жолу кадимкидей эмес балык келип илинди. Чал аны адегенде байкаган жок. Ал кайырмакка илинген балыкты сезип, ичинен кубанып жатты. Бирок анын оордугу, салмагы барган сайын сезилип, аябагандай зор балык экенине түшүнө баштады. Ошол күнү Маноло кошо келейин десе болбой койгонуна өкүндү. Баланын жардамы да тиймей экен да. 3 күн бою күнү түнү балык моюн бербей, бирок болот кайырмактардан кутула албай сүзүп жүрдү. Ал өзү менен кошо кайыкты да сүйрөп жүрдү. Бирок Сантьяго багынган жок. Анын жалгыз максаты кантип болсо да балыкты өлтүрүп, кайыкка байлап, жээкке сүйрөп кетүү болчу. Акыры ал зор балыкты жеңди. Өлгөн балыкты кайыкка байлап, өзүнүн келген жээин көздөй жөнөдү. Мына ушул жерден Чал үчүн күтүлбөгөн мурдагыдан да коркунучтуу окуя башталды. Алыстан жыт сезген акулалардын тобу жетекелешип, кармаган балыгын талап киришти. Балыкчы үчүн бул өлүмгө тете катуу сокку болду. Анткени ал балык кандай күч, кандай эрдик менен табылган эле. Эгерде акулалар адегенде бирден, же экиден келсе, күрөштүн аяк ченинде алар тобу менен үйүрү менен келе башташты. Жээкке жеткенге чейин зор балыктын такыр мүлжүнгөн скелети гана калды. Чал ошого чейин өзүнүн оозунда күрөшүн токтоткон жок. Ал биринин аркасына экинчисин өлтүрүп, же жарадар кылып отурду. Акыры ал аман-эсен жээкке чыгып келди. Мына балдар, бул повестте сүрөттөлгөндөй адамдын жашоо, турмуш үчүн болгон аяосуз күрөшү. Адам жеңилиш үчүн жаралган эмес. Адам адамды өлтүрүп жок кылууга болот, бирок аны жеңүүгө болбойт деген жыйынтык өзү эле көрүнүп турат. Демек повестте адамдын жеңилбестигин сүрөттөө, ал кандай гана кыйын күндө калбасын, кандай гана азап тозок тартпасын, чагылдырып
негизги мазмунду түзгөн. Эми балдан миң уккандан бир көргөн демекчи, Чал жана деңиз повестинин негизине тартылган анимациялык фильмдин орусча берилишин көрөлү. Один день и одну ночь сидели мы друг напротив друга, сцепив руки, смотря друг другу в глаза. Каждый пытался повалить другого. На нас делали ставки. Люди приходили и уходили в свете керосиновых ламп. Уже 11 часов. Судьи менялись каждые 4 часа, ведь им надо было спать. Потом тот черный парень предложил ничью. Утром ему надо было идти в доки, разгружать мешки с сахаром. Но я не согласился, хотя уже порядком подустал. Давай, Сантьяго, у тебя получится. Давай же. Давай. Есть. Молодец. Наш матч начался в воскресенье утром и закончился утром в понедельник. Долгое время после этого все называли меня чемпионом. Животные чем-то похожи на нас, людей, хотя они и не такие умные, как мы, кто их убивает. Они более благородные и более сильные. Хотел бы я быть этой рыбиной в морской пучине. Этот марлин мой брат, но я должен убить его. Хорошо, хоть нам не приходится убивать звезды. Как-то люди попытались убить Луну, но ей удалось убежать. Но рано или поздно, без всякого сомнения, люди возьмутся за солнце. Это точно. Хотя вполне достаточно жить на море и убивать наших братьев. Я никогда не видел такой рыбы и не слышал о ней. Но вот теперь мы вместе. Осторожно, Сантьяго! Я тебя не отпущу до самой смерти, рыбина. Рука.
Господи, помоги мне! Жаль, мальчишки нет со мной. Он бы мной гордился. Я немощный старик, но я это сделал. Счастье было слишком уж безоблачным. Акулы. Не надо было выходить так далеко в море. Прости, рыбка. Такая огромная. Не может быть. Я таких никогда не видел. Лежи. Я дам тебе попить. Она побила меня, Манола. О чем ты говоришь? Это всего лишь рыба. Нет. Все именно так и было. Меня искали? Конечно. Тебя столько не было. Это точно. Знаешь, я скучал. Когда ты возьмешь меня с собой? Удача отвернулась от меня. Черт с ней. Я возьму свою удачу. Мне предстоит многому научиться, а тебе многому меня научить. Я принесу тебе что-нибудь поесть. Отдыхай, старик. Мына балдар, ушул менен биздин бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Бүгүнкү сабак силерге түшүнүктүү болду окшойт. Ал эми азыр үйгө тапшырманы белгилеп алалы. Эрнест Хемингуэйдин өмүрү жана чыгармачылыгы тууралуу жана Чал жана деңиз чыгармасын окуп чыгып, чыгарманын негизги идеясы кайсында экенин
Чыгарманы сүрөттөөдө жазуучунун чеберчилиги эмнелерден көрүнүп турганын баяндап, эссе жазып жиберебиз. Саламатта калгыла балдар.